Бишкектеги Аккула ипподромунан мина табылды. Бишкектеги Аккула ипподромунда мина табылган. УКМКнын маалыматы боюнча 3-май күнү саат 20:00 102 кызматына ат майдандын кире беришинде шектүү буюм жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Аймак дароо курчоого алынган. Окуя болгон жерге келген УКМКнын кызматкерлери танкка каршы колдонулуучу минаны дат басып, пайдаланууга жарабай калганын аныкташкан. Жанынан башка эч кандай курал табылган эмес. Мина жок кылуу үчүн полигонго алып келинди. Окуянын чоо жайы такталып жатат. Булак Спутник сайты. Бишкекте интернет аркылуу төшөк кызматын көрсөткөн 30 студент кыз кармалды. Бишкектин Октябрь райондук милициясы интернет аркылуу төшөк кызматын көрсөтүп келген 30 студент кызды аныктап чыкты. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык милицияга Д аттуу бала сайт аркылуу сатылып, киреше тапкан кыздардын катышуусу менен порнографиялык материалдарды даярдап сатып жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Аталган студияда веб-модель болуп иштеген кыздар видео чат аркылуу жылаңач эротикалык же порнографиялык шоу көрсөтүп келген. Аларга бардык жабдуусу менен атайын бөлмө бөлүнүп, интернет аркылуу кардарлардын кыялын орундатып турушканы, бул кызмат үчүн акча алганы анык болду деп айтылат маалыматта. Милиция кыздар студияда бир нече смен болуп иштеп, ал үчүн гонорар алып турушканын кошумчалады. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 262-беренеси порнографиялык буюмдарды сатуу жана даярдоо боюнча кылмыш иши козголуп, видео материалдар боюнча экспертиза дайындалган. Натыйжада аталган үй тинтүүгө алынган маалда 28 жаштагы ушул жайдын уюштуруучусу бар болуп чыккан. Андан тышкары шаардын жогорку окуу жайларында окуган 30дай студент кыз аныкталган. Ар бир бөлмөдөн 2 орундуу керебеттер, жалпы жонунан веб-камера орнотулган монитору бар 16 компьютер табылды дешти милициядан. Кыздар менен жигит Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинген, тергөө жүрүп жатат. Буга чейин да интернет аркылуу сойкулук менен алектенген айылдык кыздар аныкталган болчу. Булак Спутник сайты.